Бишкек шаарынан 10 чакырым аралыкта жайгашкан Степной айылындагы аялдардын түзөтүү мекемесинде учурда 300дөн ашуун адам өзүнүн жазасын өтөп жатат. Бул жерде 300дөн ашуун адам камакта отурганы менен алардын жарымысы гана азыркы тапта иш менен камсыз болгон. Алар кийим тигишет, нан жасашат жана ошондой эле мындай кагаздан кол арчыларды, жүз арчыларды даярдашат. Бул жерде даяр болгон продукциялар негизинен ички керектөөгө кетет жана андан арткандары базарга чыгат. Мисалы, бул жерде биз көрүп турган кагаз кол арчылар мындай кооз таңактарда базардан саптак болот экен. Мекеменин жетекчилигинин айтымында жакын аралыкта иш менен камсыз болгон аялдардын, бул жерде жаза өтөп жаткан аялдардын саны дагы көбөйүп аткан. Анткени бул жерде жакын аралыкта бут кийим даярдоочу цех ачылмакчы. Бул набайканада 15 аял жумуш менен камсыз болгон. Бышкырылган нандар мындан башка дагы 3 абакка жеткирилет. Степной айылындагы түзөтүүчү мекемеде жазасын өтөп жаткан аялдар иштеп, кошумча каражат таба алышат. Кирешесине кааласа өздөрүнө керектүү буюм тайым сатып алышат, же болбосо тамак аш түрүндө да берилет. Каалагандар тапкан каражатын үй бүлөсүнө жиберишет. Ал эмес арасында атайын эсеп аштырып, эркиндикке чыкканча акчасын топтоп жаткандар да бар. Эмеге пекарьга окудум, ошо окуп келип жүрдүм, анан бияктан предложение болуп калды. Анан сразу отказ бербей келдим. Убагымда билинбей өтсүн деп өзүм оңойлуу ойлонуп кеттим бат эле. 1500 бышырабыз да. Эртең менен таң атпай турабыз, саат 4:30 биякты даярдап, печкаларды ысытып. Ал эми кагаздан гигиеналык каражаттарды чыгаруучу ишкананы жазаларды аткаруу мекемеси өзүнүн күчү менен ачкан. Мурда кароосуз калган имарат оңдоп түзөлүп, кийин бул жерге цех жайгашкан. Айрым жерлеринен жаандын тамчылары агып жаткандыгына карабастан, өндүрүш токтобой жүрүп жатканын көрүүгө болот. Жазаларды аткаруу мекемесинин өкүлдөрү кемчиликтер кыска убакытта жоюлат деп убадалашты. Алардын айтымында долбоор 3 айда даяр болуп, шашылыш ишке киргизилгендиктен алдыда дагы жасала турган иштер көп. Здесь, получается, уже регулируется количество. Это уже идет, сколько мы уже намотали, 10, 11, 12. Мунун баары Доха декларациясын ишке ашыруу үчүн керектешет эксперттер. Анткени документте жабык мекемелерди эл аралык стандартка шайкеш келтирүү каралган. Демек, бул жерде камакта жатып, ошол эле убакта иштегендердин баардыгына сертификат берилет. Муну менен эркиндикке чыккандан кийин башка жумушка орношууга шарт түзүлөт. Бул жерде дарыланып жаңы салынгандан кийин, жаңы оңдолуп бүткөндөн кийин прием болуп атат. Аялдар мөөнөтүн өтөп жаткан бул абакта бир набайкана жана 2 цехтен тышкары санитардык бөлүм дагы оңдоп түзөөдөн өткөн. Дарыгерлердин айтымында мурдагы курулуш чыгаштан салынып, эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Мурда бул санитардык бөлүмдө 10 киши гана дарылана алса, эми 30 адамга ылайыкташкан. Бир эле врач, бир фельдшер, бир медсестра, үчөө эле иштечи. Анын 350 киши деле аз количество эмес, примерно 350 капацитет турат да, 320-350 болчу. Азыр жакшы, абдан условиялары жакшы болду. Врачтарга кабинеттер ачылды, условиялар түзүлдү. Кудай буйрса, мына УЗИ аппараттар келет, стоматологический эс бар, гинекологический эс бар. Ошондой эле абактагылардын үй бүлөсү менен жолуккандан кийин эркиндикке болгон умтулуусу жакшырсын деген ниетте жолугушуу бөлмөлөрү да оңдоп түзөөдөн өтүптүр. Айрымдардын балдары бар болгондуктан алар менен 2-3 күнгө чейин бирге убакыт өткөрүүгө шарт түзүлгөн. Эрмегат Токуров, Диас Сакимбаев, НТС.